Бишкекте унаа жол долбоорлорун ишке ашырууга 4,5 миллиард сом бөлүнөт. Президент Бишкек мэрин кабыл алды. Коомчулукту ойлондурган жүлүн булчуңдарынын атрофиясы илдети, генетикалык оору тууралуу саламаттык сактоо тармагы маалымат берди. Жоокерлердин эт азыктары үчүн бөлүнгөн каражатты кымырган аскер кызматкерлери 8 айдан бери акчанын бир бөлүгүн алып жүргөн жооптуулар аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Мирлан Маматалиев. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Жапониянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Хидеки Годаны кабыл алды. Жолугушууда Кыргыз-Жапон кызматташтыгынын учурдагы абалы талкууланып, тараптар парламенттер аралык алакаларды арттыруу тууралуу ой бөлүштү. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу Жапония мамлекети Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниге ээ өнөктөш өлкөлөрдүн бири экенин белгилеп, ага ылайык социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү керектигин кошумчалады. Муну менен катар Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин алкагында жасалып жаткан иштерге токтолду. Агенттик аркылуу ар кыл тармактарда, айрыкча билим берүү, саламаттыкты сактоо, инфраструктура багытында биргелешкен долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылууда. Мамлекеттер аралык алакаларды арттырууда парламенттик дипломатиянын да ролу чоң экенине токтолгон Нурланбек Тургунбек уулу жогорку кеңеш Жапониянын парламенти менен тыгыз иш алып барууга кызыктар экендигин баса белгиледи. Буга кошумча эки өлкөнүн парламенттеринде түзүлгөн депутаттык достук топтору акыркы мезгилдери жигердүү иш алып барып жатканын билдирди. Өз кезегинде элчи Хидеки Года 1992 жылдан бери Жапония мамлекети Кыргызстан менен кызматташып келе жатканын белгиледи. Билим берүү жаатында кызматташтык жигердүү өнүккөнүн мисал кылган элчи Жапониядан билимин жогорулатып келген кыргызстандыктардын саны көбөйгөнүн, алардын катарында азыркы учурда иштеп жаткан эки министр да бар экенин билдирди. Бишкекте автоунаа жолдоруна байланышкан долбоорлорду ишке ашырууга 4,5 миллиард сом жана таштандыларды иргөө системасын өнүктүрүүгө 100 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевди кабыл алганда белгилүү болгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Мэр 2025 жылга жалпы узундугу 42 чакырымды түзгөн 8 негизги жолду реконструкциялоо пландалганын айтты. Муну менен катар Манас эл аралык аэропортуна баруу жолду реконструкциялоо иштери жүргүзүлөт. Буга катар эле 4 жаңы автожол, Алымүдүн дарыясынан өтүүчү 3 көпүрө курулат. Ошондой эле 250 заманбап автобус алуу пландалууда. Айбек Жунушалиев 2024 жылдын июнь айында Борбордо 416.837 автоунаа катталганын, мындан сырткары кирди-чыкты машинелерди эске алганда Бишкекте күнүнө 700 миңден ашык транспорт кирип жатканын айткан. Мэр ошол эле маалда калаанын жол өткөрүү жөндөмдүүлүгү 350 миң автоунаага эсептелгенин, жол тыгынын чечүү аракети көрүлүп жатканын билдирген. Соңку учурда өлкөдө жүлүн булчуңдарынын атрофиясы деген илдет ата-энелерди дегеле ар бир кыргыз жаранын ойлондурбай койгон жок. Мындан улам бүгүн Кыргызстандын дарыгерлери атайы жалпыга маалымдоо каражаттарын чакырып, аталган жүлүн булчуңдарынын атрофиясын аныктоодогу кыйынчылыктар тууралуу жана аны дарылоо кандай жүрүшү керектиги боюнча маалымат беришти. Дарылоо үчүн баасы асман чапчыган 170 миллион сом каражатты талап кылган жүлүн булчуңдарынын атрофиясы илдети тууралуу өлкөдөгү дарыгерлер эмне дейт? Кесиптешим кененирээк баяндайт. Омуртканын булчуң атрофиясы диагнозун коюу жана дарылоону мүмкүн болушунча эрте баштоо маанилүү. Бул тууралуу балдар невропатологу Нурмухамбет Бабажанов маалымат жыйынында айтты. Анын айтымында көп нерсе диагноздун кайсы стадияда коюлганына көз каранды. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе генетикалык диагностика. Анткени бизде андай лабораториялар жок болгондуктан аргасыздан анализдерди Орусияга же башка өлкөлөргө жөнөтүлөт. Ал эми мунун бар убакыт талап кылат. Эң көйгөйлүү маселе бул генетикалык диагноз. Бизде генетический ошону полное экзомное секвенирование деп коет, ошо диагноз жасаган лабораториялар жок. Ошондуктан биз муктаж болобуз башка нелерни сүйлөшүп, кандарын алып Москвага же башка жакка жиберип, анан кийин убакыт кетет.
вакытты кетиребиз. Биринчиси балдар кеч кайрылат. Экинчиси генетикалык диагнозду күтөбүз. Ошо менен вакыт кетип калат. Ошол эле учурда дарыгерлер бул дары менен аталган сыма оорусунун процессин токтото алышканы менен, бирок бала 100% кайра калыбына келип, басып кетет деп айта албайбыз дешти. Ал тургай баасы 170 миллион сомду чапчыган Zolgensma дарын чыгарган эксперттер дагы бүгүнкү күнү жашы 2 жаштан өтүп, 13 килограммдан ашып кеткен балдарга эч кандай кепилдик бере албайбыз деп ачык эле айтышкан. Ошондуктан дарыгерлер төрөт үйүндө төрөлгөндөрдүн бардыгын ПЦР анализ менен аталган сейрек кездешүүчү ооруларды тастыктап, эгерде кандайдыр бир күмөн болсо, сыма боюнча жаңы төрөлгөн балдарга скринингди киргизүү сунушталып жатканын, бул дарылоону өз убагында баштоого шарт түзөөнүн айтышууда. Эми ошондуктан биз азыр сунуш кирип атабыз. Биздин жаңы министр менен баягы чогулуш болгондо айтканбыз. Неонатальный скрининг деген болот. То есть роддомдо төрөлгөндөрдү бардыгын ПЦР анализ менен ошо сымага ошогондорду дагы башка тубаса куундук жанагы ооруларды тастыктап, эгерде аерде ошого подозрение болсо, аерде так айта албайт. Подозрение ошолорду тастын алып туруп, таңдап туруп, аларга полный экзомное секвенирование же башка жакта кылабы, жок аракет кылыш керек, Кыргызстан өзүбүздө жасаганга, анда ошо убагында 6 айдын ичинде баштап не кылсак, бала кадимки балдардай болуп басып ойноп не кылып кете берет. Өлкөдө бүгүнкү күндө эне жана баланы коргоо улуттук борборунда сыма диагнозу менен 39 бала каттоодо турат. Анын ичинен 4 бала чет өлкөдө жашаса, 35 эне жана баланы коргоо улуттук борборунда каттоодо жана медициналык жардам алууда. Бул тууралуу жыйында Саламат сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясаты башкармалыгынын башчысы Нургүл Ибраева айтты. Анын айтымында 2024-жылга чейин сейрек кездешкен бул ооруга бейтаптар үчүн дары-дармек сатып алууга каражат бөлүнгөн эмес. Биринчи жолу 2024-жылы Жогорку технологиялар фондунан сыма диагнозу коюлган 8 балага 100 миллион сом бөлүнгөн. Ушул канча жылдан бери бизге ата-энелердин кайрылуусу болуп, ушул оорулар бар болгон үчүн 24-жылы биз биринчи жолу 100 миллион сом акча карап, 8 бейтапка, ушул оору менен ооруган бейтапка керектүү дарысын алып бергенбиз. Анан эми 25-жылга карата азыр бул акча каражаттын суммасы көбөйүп, бүгүнкү күндө дагы 16 бейтапка 250 миллион сомго дагы дары-дармек алып бергенге пландаштырылып, биздин мамлекеттик ишкана Кыргыз фармацияга берилди. Ошол эле учурда дарыгерлер жүлүң булчуңдардын атрофиясы генетикалык тукум кууган дарт экенин, учурда дарылоо үчүн бекитилген 3 негизги дары бар экенин айтышты. Алар Spinraza, Risdiplam жана Zolgensma. Булар акыркы 2 жашка чейинки балдар үчүн көрсөтүлгөн. Бирок эксперттердин айтымында аталган ар бир дарынын өзүнүн көрсөткүчтөрү жана каршы көрсөтмөлөрү бар. Алар сыманын түрүнө жараша дайындалат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда активисттер, ыктыярчылар аталган омуртка булчуң атрофиясы менен ооруган Хамза, Аслан жана Байхан аттуу 3 балага каражат чогултуу өнөктүгүн жүргүзүп, бүгүнкү күндө кайрымдуу жарандардын жардамы менен керектүү каражат чогулуп, эсеп жабылды. Алина Чапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Иисус Каймана аты бар уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү жана анын тарапташтары кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда уурдоо, каракчылык, опузалап талап кылуу жана башка бир катар оор кылмыштарды жасоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Анын жыйынтыгында Иисус деген ат менен белгилүү бир нече жолу соттолгон. Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турган жаран кармалган. Аны менен кошо дагы 2 жаран кармалды. Аталган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү жана анын тарапташтары материалдык пайда табуу максатында узак убакыт бою айрым жеке ишкерлерди куугунтуктап, физикалык зомбулук көрсөтүү менен коркутуп, опузалоо менен алектенишкен. Жалпысынан коркутуу жана зомбулук көрсөтүү жолу менен аффилирленген жактарга наркы 170 000 АКШ доллары болгон мүлктү тариздеген. Кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Алар уюшкан кылмыштуу топту түзгөн жана ага катышкан деп айыпталууда деп айтылат маалыматта.
Башкы прокуратура жоокерлер жечүү эттин акчасын кымырып жүргөн аскер кызматкерлерине иш козголгонун кабарлады. Аскер прокуратурасынын Баткен гарнизону тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Коргоо министрлигине караштуу Баткен гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүгүнүн жооптуу кызмат адамдары 2024 жылдын июнь айынан тартып 2025 жылдын февраль айына чейинки аралыкта аскер бөлүктүн өздүк курамы үчүн багытталган эт азыктары толук көлөмдө алып келбестен бир бөлүгүн акчалай түрдө алып жүрүшкөндүгү аныкталып, мамлекеттик бюджетке 2 миллион 500 миң сом материалдык зыян келтирилген. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктүү кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу кызмат адам тарабынан өзгөчө ири өлчөмдө ыйгарып алуу же коротуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Быйыл Ороза айынын кадыр түнү 26 марттан 27 мартка караган түнү тосулат. Бул туурасында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришти. Муфтияттан билдиргендей, кадыр түн Орозонун соңку 10 күнүнүн бир күнүндө катылып, ал Ороза айы башталгандын 26 күнүнөн 27-сине караган түнү тосулуп келет. Андыктан алымдар 1000 айга тете болгон бул түн жакшы амал, ибадатка арналган түн экенин эскертишет. Кадыр түндү кандай шартта тоскон туура, айт майрамы кандай белгилениш керек, кененирээк кесиптешим токтолот. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тараткан маалыматка ылайык, быйыл Ороза айынын кадыр түнү 26 марттан 27 мартка караган түнү тосулат. Аалымдардын айтуусунда кадыр түн Ороза айынын акыркы 10 күнүнүн бир күнүнө катылат. Бул 10 күн катары менен кадыр түн тосууга мүмкүнчүлүк болбосо, таксандар көрсөтүлгөн түндөрү, тагыраагы Орозонун акыркы 21, 23, 25, 27 же 29 күндөрү тосса болот. Эгер бул күндөрдө оорчулук жаратса, анда Ороза айы башталгандын 26 күнүнөн 27-сине караган түнү кадыр түн тосуп, 1000 айга тете болгон бул күндү бекер өткөрбөй, дуба кылып, садака берип, Куран окуп, түнкү тахажжуд намазын окуу менен өткөрүү туура экендиги айтылат. Негизи эркектер мечиттен тоскону жакшы болот, жамаат менен. Ар бир иште жамаат болсо, эл көбүрөөк болсо, бирин-бирине көмөк болот, бирин-бирин көрүп, бири-бирине көмөк болуп, көбүрөөк, жакшыраак, сапаттуураак тосушуна жакшыраак болмокчу. Туура болмокчу. Ошон үчүн эркектер мечиттен тоскону жакшы болот. Ал эми аял зат биздин мазгабыбызда мечиттен тоспойт, үйлөрдөн тосушат, чогулуп алышып, ошондой устазалар болсо Аллахты улуктап, жанагындай ибадаттар менен алек болушса жакшы болот. Бирок кайсы бир үй бүлөлөрдө аялдары уктап жатып ала турган болсо, күйөөлөрү кетип кала турган болсо, аз-маз убакыт бөлүп келип, келинчегин ойготуп, ошондой ибадат менен алек болгонго үндөп кетсе дагы жакшы болот. Себеби үйдүн жоопкерчилиги эркек кишиде болгондон кийин, амир башчы болгондон кийин, ал ошондой туура нукка салып кетсе жакшы болот. Бул түнү намаз окуганды билбеген айымдар билими бар аялдар менен бирге кадыр түн тосуп, динге байланыштуу китептерди окуп, намаз окуганды үйрөнсө болорун кошумчалады. Муфтияттан билдиргендей, быйылкы орозо 29 күнгө созулат. Бул боюнча Кыргызстан, Түркия, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттери менен биргеликте чечим кабыл алынып, орозо жыйынтыкталгандан кийин белгиленген айт майрамы 30 мартка туура келет. Быйылкы жылкы Рамазаныбыз, орозолорубуз 29 күн менен жыйынтыкталат да. Албетте бул нерсе айдын чыгышына карап белгиленет. Ошондуктан мына быйылкы жылы 29 март күнү орозо жыйынтыкталып, таравих намаздар да жыйынтыкталат. 30 март күнү Кыргызстан боюнча жалпы мусулмандар үчүн, мамлекетибиздин жарандары үчүн айт майрам болуп эсептелет. Исламда орозо айт жана курман айт майрамдары өзгөчө белгиленүүгө тийиш. Андыктан орозодо бир күн кечке ооз бекитип, кечинде таравих намазын окуп, түнкүсүн ибадат менен алектенип, 30 күн бою руханий азык алуу менен катар чарчаган адамдар айт майрамы белгиленген күнү оозун ачып, бири-биринин үйүнө барып, сый-урмат көрсөтүп белгилениш керек. Көпчүлүк жерлерде азыр эми жылдан жылга бул нерсе жоюлуп келатат. Ушул күндөрдө өтүп кеткен маркумдарды эскерген күндөр, Арапа күнү, айт күнү деп дагы ушу сөөк чыккан үйлөрдөн жыт чыгарып, мал союлуп, ошол жерлерде гана ыйксандар кылынган учурлар болуп калат. Албетте бул ушул айтка тууралап ушундай жөрөлгөлөрдү жасаган бул шариятта жок нерсе. Ар бир мусулман мүмкүнчүлүгүнө жараша жакындары менен, бир туугандары менен, достору, кошуналары менен бир ак тастаркондун үстүндө майрамдай турган майрам болуп эсептелет.
Ал эми Борбордогу Кайсы мечити Орозодо күн сайын 1300дөн ашык адамга ооз ачуу уюштурулуп, учурда кадыр түн айт намаздарга даярдыктар башталганын билдирет. Бардык мечитте кадыр түн тосулат. Анан эртең кадыр түндө да ооз ачарды эртеңкин дагы, анан түндө биз 1,5–2 миң адамдайга биз тамак беребиз. Эртең менен ооз жапканга. Ошону дагы спонсорлук көтөрүп берип атат Рустам деген бала. Алла разы болсун. Анан чыкардагы бизде толтура ошол Америкадагы байкелер, бердеги бир туугандар, анча-мынча бизнес байкелер, ошолор ошо 1300 адамга күнүгө ооз ачууга жардам берип атышат. Айт намаздын убактысы жакындап калганда алдын ала маалымдарын кошумчалады. Өлкөдө бул күнү жыл сайын Борбордук аянтта мечиттерде айт намазы окулуп, баяндар айтылат. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, New TV. Бүгін республиканын аймағындағы 9 қазыға жана 40 райондық имам хатипке қызматтық унаалар тапшырылды. Президент Садыр Жапаровтың қолдоосу менен тапшырылған унаалардын ачкычын берүү аземи Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын имаратынын алдында уюштурулган. Иш-чарада автоунаалардын тапшырылышы аймактардагы дин кызматкерлеринин жумушун жеңилдетип, элге ыңгайлуу жана сапаттуу диний кызмат көрсөтүүнү камсыздары белгиленди. Ошондой эле кызматтык автоунаалар аймактагы дин кызматкерлеринин жумуштук милдеттерин ыкчам жана натыйжалуу аткарышына мүмкүнчүлүк түзөт. Белгилей кетсек, өткөн жылы ата мекендеги өндүрүштөн чыккан Chevrolet үлгүсүндөгү 20 автоунаа тапшырылса, бүгүн 29 кызматтык унаа тапшырылды. Ушул биздин мамлекетибизде ислам динин тутунгандарга ислам динин жакшы жеткиргиле, жакшы кызмат кылгыла, имамдарыбыз жакшы кызмат кылып берсин, мекенибиз үчүн, динибиз үчүн деген арзуу, жакшы ниет максатта баш имам хатиптерге жана казыларга ушул автоунаа журт башчыбыз тарабынан белекке берилип отурат. Учурдан пайдаланып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, элибиздин атынан журт башчыбызга терең ыраазычылык билдирем. Кудай таалам бул жооптуу кызматын жеңил кылсын. Алла таалам өмүрүнө, ырыскысына береке берсин. Кудайым буйрса, биз диний кызматкерлер динди коомчулукка жеткирүүдө, мекенибизге кызмат кылууда ар дайым талыкпастан кызмат кылганга даярбыз. Кыргыз Гидромет борбору билдиргендей 26–27 мартта түнкүсүн жана эртең менен Чүй Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында 0–2 градус үшүк жүрөт. Мындай үшүк жемиш бактарынын бүчүрлөрүнө, гүлдөгөн жемиш бактарына коркунучтуу. 25–28 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, эңкейиш жана төмөн жерлерди суу капташы, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Арыктарды суу өткөрүү түтүктөрүн жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо сунушталат. 26 мартка чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу, Алабел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Каракол Эңилчек жолундагы Чоң ашуу ашуусунда, Алабука-Канышкая жолундагы Чапчыма ашуусунда жана Красная Горка Акташ автоунаа жолунун 1–2 чакырымдарында кар күрткөсү жана кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метрлик аралык чектелиши зарыл. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.